Саламатсызбы? Бүгүн биз борщ жасайбыз. Биринчиден этти таза жууп алып, казанга салып, туз кошуп, бышырып алабыз. Бышкан соң этибизди алып чыгып, шорпобузду тундурабыз. Тунук шорпого кубик болуп тууралган картошканы салып, үстүн жабып, бышырып алабыз. Дароо эле сковородкага бир аз май куюп, меники суу май, майда тууралган пиязыбызды салып, кызартып кууруп алабыз. Бизде эки куурулма болот, бул биринчиси. Кийинки кадамда биз сабизди салабыз, теркодон өткөрүлгөн жана дагы кызарганга чейин кууруйбуз. Жана майда тууралган помидор же болбосо бир чоң кашык томат пастасын салып алып кууруйбуз. Эми бул куурулмабызды биз шорпого кошуп бышырабыз. Түбүндө курмач калбаш үчүн ушинтип шорпону куюп тазалап алсак болот. Ушул эле сковородкага дагы бир аз суу май куябыз. Жана экинчи куурулмабыз бул кызылча болот. Кызылчаны теркодон өткөрүп, сковородкага салып, жана дароо эле ушул убакытта биз бир чай кашык столовый уксустан кошобуз. Жана баарын чогуу 1-2 мүнөттөй кууруп алабыз. Куурулмабызды дагы шорпого кошобуз. Ушул эле убакытта шорпобуз жайып отто кайнап, овощилер бышып жатат. Дароо эле шорпобуз кызарып чыкты. Дагы 5 мүнөттөн кийин тузун жана кычкылын текшеребиз. Эгерде аз болсо туз кошобуз, кычкылы азыраак болсо жарым чай кашык дагы уксус кошуп койсок болот. Жана дароо эле капустаны салабыз. Майда тууралган ичке. Капуста көп эмес, себеби бышканда капустабыз басырылып калат. Бардыгын жакшылап аралаштырып, орточо отто дагы 15 мүнөт даярдайбыз. Тамагыбыз даяр болду. Эми үстүнө бышкан эттен коюп, каалаган соус менен берсеңиз болот. Тамагыңыз даамдуу болсун. Көргөнүңүз үчүн чоң рахмат. Каналыбызга катталганды унутпаңыз жана көрүшкөнгө чейин саламатта калыңыз.